Пайгамбар алейхиссалам кызы Фатиманын балдарын аябай эркелетет эле дейт. Бирөө келет го. Сиз ушунча эркелетесизби? Мен 10 балам бар. Бирөөсүн да эркелетпейм дейт да. Мен эркекмин дейт да. Десе пайгамбарыбыз жактырбай, сен жүрөгүңөн мээримди Кудайым алып ташбар кылып койсоң мен эмне кылайын дейт. Ошондуктан балдарды эркелетип койгон бул мындай бир эркектиктин немесин кетирип кое турган нерсе эмес. Пайгамбар эркектердин эркеги пайгамбар болгон. Бирок Фатиманын уулдарын эркелетип атат. Аларга ушундай бир жакшы нерселерди айтып, жомок айтып берип, ушундай бир жан дүйнөлөрүнө мындай бир жакшылык тартуулачу экен, аларды ойнотчу экен, аларды бийлетчү экен. Бийлетчи дегенде мындай кармап, мындай кылып, тайтайлатып, ушундай кылчу экен. Атүгүл пайгамбарыбыз чөккө түшүп ат болуп берчү экен. Мен бардыгы ата эне муну кылат болуш керек. Мисалы менин атам мага ат болуп берчү да. Тиги килемди чөптөп, полду суу деп ичип мисалчы. Ал бардык айтыланат экен. Ошо мен да азыр балдарым ат болуп берем мисалы. Ошол пайгамбарыбыздын бир сүннөтү десек болот да, баягы суннату заваид. Мындай өзүнүн жеке жашоосундагы ашыкча сүннөттөр, суннату заваид деп буларды мустахаб десек болот да. Пайгамбар ошону ат болуп берчү экен. Атүгүл намаз окуп атканда, сажда кылып атканда Хасан келип үстүнө минип алчу экен. Пайгамбарыбыз Хасанды кулатып албайын деп саждада кечке тура берчү экен. Сахабалар түшүнбөй калчу экен, эмне болуп кетти? Кудай сакта, пайгамбарыбыз өлүп калды, эмне болуп кетти? Деп да ойлоп кетишчү экен. Ошого чейин туруп калчу экен да баягы. Биздикилер кээ бирөө Кудай сактасын, кичинекей балдарды эсинен кеткис кылып, мечитке мусулмандарга жаман жаш кезинде ак жүрөгүнө так калтырып, чаа ыйып, намаз алдынан кесип атасың деген апендилер да бар. Пайгамбар алейхиссалату вассалам кээ бирде кызынын үйүндө түнөп да турчу экен бат-баттан. Фатима энебиздин Азирети Али, Фатима энебиз экөө бошобойт, жумуштары бар, 5 баласы бар. Пайгамбарыбыз орусча айтканда нянька болуп балдарын карап берчү экен. Субханалла. Бир түндө пайгамбарыбыз адатта кызы Фатиманын үйүнө түнөгөндө Хасан радиаллаху аябай суусайт экен да. Суу ичем дейт экен да, баягы кичинекей балачы. Сиз пайгамбарыбыз таятасы да жантылашып тура калып, тиги көкөрүгө окшогон булгар идиштен чөйчөк табак алып, анан суу куюп, анан алып келип бератса, бер жактан Хусейни чыгат экен да, мен дагы суу ичем депчи. Десе пайгамбарыбыз Хусейни мындай түртүп туруп, Хасанды бир кылат экен да. Аны байкап калган кызы Фатима, ата, эмне Хасанды көбүрөөк жакшы көрөсүзбү дейт экен да. Десе пайгамбарыбыз, жок, просто Хасан биринчи сурабады дейт экен да. Анан пайгамбарыбызга Фатима энебиз кирип калганда, адатта пайгамбарыбыз кандай тосуп алчу экен десе, ордун бошотуп, кел кызым бияка отур деп, колунан өөп, кош келипсиң деп, анан жанына олтургузчу экен да. Баягы Эртугрул, Осмон, түрктөрдүн сериалдарында урмат катары улууларга колдорун өөп, чекесине тийгизип атпайбы? Ошентип пайгамбар кызынын колунан өөп, ордун кичине жылып, бияка жанына отургузуп, кош келдиң кызым деп, ушундай өтө бир мээримдүүлүк менен тосуп алчу экен. Фатима энебиз дагы пайгамбарыбыз келгенде ушундай тосчу экен, бирок бир айырма бар да. Фатима энебиз ордунан тура калчу экен. Кызы да ордунан тура калып, ата келип колунан өөп, чекесине тийгизип, анан жанына отургузчу экен да. Муну биз балдарыбызга үйрөтүшүбүз керек адеп катары. Анчын өзүбүз ата энебизге кылышыбыз керек. Ошентип пайгамбарыбыз ооруп өлүм төшөгүндө жатат. Фатиманы чакыртып, кулагына бир нерсени шыбырады, ыйлады, дагы бир нерсени шыбырады, күлдү. Айша энебиз айтат, бул Фатима пайгамбардын кызы билет элем дейт. Дүйнөдөгү ааламдагы аялдардын мырзайымы, төрайымы. Ошол чакта пайгамбардын бүт аялдары только ыйлап турган чакта, бул ыйлап анан бир күлгөнү мен үчүн таң калыштуу болду дейт. Кийин анан көп өтпөй пайгамбарын көзөткөндөн кийин мен сурадым дейт. Эмнеге ошондой кылдың дегенде, ыйлаганымда пайгамбарыбыз, атам, кызым, мен дүйнөдөн өтүп атам. Менден кийин ошо мен дүйнөдөн өтүп атам, кетип атам. Мен ошого ыйладым дейт. Экинчи жолу сүйүнгөнүм, күлүп ийгеним, кызым, менден кийин менин үй бүлөмдөн эң биринчи келип мага кошула турган, мага келе турган сен болосуң деген экен. Ошондо сүйүнгөнүнөн күлүп ийиптир да.